Урматтуу окуучулар, анда адабий окуу сабагынан бүгүн бөлүм боюнча кайталоо жасайбыз. Андыктан төмөнкү суроолорго жооп бергиле. Телефондо сүйлөшүү адебин билесиңерби? Жылан жана коркултай чыгармасы жөнүндө түшүнүгүңөрдү айтып бергиле. Уялуу чыгармасындагы ажектин кылган жоругу туура деп ойлойсуңарбы? Жолоочу менен жылан чыгармасынан эмнени түшүндүңөр? Бул чыгарма эмне үчүн босторгой деп аталган? Ырыс алды ынтымак чомогунда абышканын балдары ынтымактуу болгонбу? Азаматсыңар балдар. Анда төмөнкү темалар боюнча кайсыл чыгарма силерге аябай жакканы жөнүндө мага өз ойлоруңарды айткыла жана түшүнүгүңөрдү кыскача видео кылып менин личкама жөнөткүлө.